Үйлөнөрдөн мурда бойдокторго алтын кеңешим жубайыңарга айткыла. Менин ыраазылыгым апамдын ыраазылыгында. Апамды, атамды ыраазы кыласың, ошондо мен сени ыраазы болом деп, ошол нерсени койгула сөзсүз түрдө. Себеби эң көп учурда кайнене менен ошо келин келишпей атат да бүгүн. Кайненем андай кылды, мен мындай жооп бердим. Мындай кылды, андай жооп бердим. Ошол учурда сени кандай саясатчы экениң билинет да. Аялыңа кандай мамиле кыласың, апаңга кандай мамиле кыласың. Же апаң жак, же аял жак болуш эмес. Экөөнү бирдей, мындайча айтканда, жакшылык үчүн алдаганы билишиң керек. Ошон үчүн шартың эң биринчи эмне кылышың керек экен? Аялыңа, өмүрлүк жолдошуңа жашоодо көп кыйынчылык болот, башка болот, бирок эмне болбосун апама каршы иш кылба эч качан деп ошол нерсени коет экенсиң. Мен сени эч качан таштабайм, бирок сен мага эч качан кыянат кылба. Бул экинчиси. Бул сөз менен болсун, бул инстаграмга сүрөт коюш боюнча болсун, же бирөө жазып койсо жооп бербедим, же жооп бердим, анан мага ушинтип жазды деген сөздөрдөн чыгар бардыгы. Эмне болбосун, кандай маселе болбосун, мага кыянат кылба. Ал эми үчүнчүсү, аял киши иштеймин дейт, карьера кылам дейт, башка кылам дейт, аял табиятына ылайыктуу келе турган болсо деген шарт коюш керек. Мугалимдикпи, мисалы үчүн, садикте бала карамай болобу, мисалы үчүн. Негизи бала апа үчүн, эне үчүн эң негизги нерсе бул өзүнүн баласын тарбиялоо да. Келечек жаратат. Эркек киши көмүрдө, шахталарда эч ким көтөрө албаган көмүрлөрдү алып чыгат. Мисалы үчүн сиз жеңге менен жакшы жатышыңыз үчүн. Бетон куят, терек кесет, отундарды ташыйт. Ким үчүн? Ошо аял үчүн. Аял эч качан эркектей болуп тең элемдеби, ошондуктан. Эркектин ордуна бир күн барып иштеп көрсөң, анан билесиң.